Туугандар үй бүлөсүн зыңкытып алып жүрүш керек. Бир нерсени көңүлгө, көөдөнгө түйүңүз, кереги жок, пайдасыз жарма достордон арылыш керек туугандар. Өзү достук маданиятында сабактар көп өтүлүш керек. Жашоодо чыныгы акыреттик туруп бере турган достордун саны шунчалык жакшы адам болсоңуз дагы, могул 10 манжадан ашып өтпөйт. Бул эң көбүртүп айтканда да. А болбосо чыныгы дос мынча эле болот. Мынча. Былтыр айтканбыз, кээ бир дос аялыңыздын сулуулугу үчүн дос болгондар бар, шунчалык деңгээлде. Туугандар, аялыңыздын сулуулугу үчүн дос болгон бар, элестетиңиз. Кантип өлсө экен, эртерээк өлсө экен деп. Бул акыйкат, жашоо ушундай акыйкат ал. Чыңгыз Айтматов атабыздан сураган, неге эле китебиңиз мынчалык негатив, пессимист тарабы десе, жашоонун акыйкатын ачып берүүгө аракет кылам. Жашоо ушундай болсо мен кантип аны бурмалайм деген да. Ошондой, ошонун тарабы бар. Ошон үчүн эркек адам камкордук маселесинде аялды алыш керек. Аялдар жоопкерчиликти сезсин, эркектер камкордуу болсун үй бүлөсүн. Тың болсун, камсыздасын, кыздарына күйсүн туугандар.